Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик Кытай Эл Республикасынын компаниялары жана инвестициялык фондунун өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстанда курулуш кыймылсыз мүлктү өнүктүрүү жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу багытындагы инвестициялык кызматташтык талкууланды. Ошондой эле турак жай курулушуна инвестиция тартууга, заманбап шаардык комплекстерди өнүктүрүүгө жана социалдык инфраструктура долбоорлору каралды. Сүйлөшүүлөрдө компаниялар бир катар долбоорлор боюнча иш жүзүндөгү этапка өтүп, алгачкы инвестициялык салымдар жасалганын белгилешти. Ошол эле учурда инвестицияларды укуктук коргоо, туруктуулук жана мамлекеттик кепилдиктер маселелерине көңүл бурууну өтүнүштү. Улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кыргызстанда инвесторлор үчүн мыйзамдык кепилдиктер жана тең шарттар камсыздалганын бардык долбоорлор толук коштолуп турарын белгиледи. Жыйынтыгында тараптар кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга кызыктар экенин билдиришти.